Арбаңыздар, ардактуу Байге Мунас Instagram баракчасынын катталуучулары, биздин достор. Ассаламу алейкум. Биз бүгүн Бишкек шаарынын үстүндөгү Орто Сай айылында турабыз. Орто Сай айылында дагы бир жакшы айгыр бар экен. Ошол айгырды тартуу үчүн бүгүн айгырлар рубрикасына берүү үчүн келип калдык. Бүгүнкү коногубуз Карагазиев Бакыт акебиздин колобусуна келдик. Анткени бул кишиде укмуштуудай бир өзгөчө айгыр багылып атыптыр. Бул айгырды биздин жылкы сүйүүчүлөрүбүзгө тааныштырып кетпесек болбойт. Анткени мындай айгырдан тукум алыш өтө зарыл. Баке, бул айгыр сизде экен. Эми бул айгырдын сизге кандайча келди? Бул айгырдын тияк каяктан келди? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми айтып бергенде, жакшы эметкенде бул ошо Нурдин Байкенин сарайынан алдык, ошо Нурдин Байкеден сатып алдык. Бул өзү негизи Европадан келген. Ошентип анан эметип, биз дагы кичине эметели деп алдык ушу. Ой, баракалда. Иштетели дедик. Эми Баке, айтыңызчы, бул Европадан түз келиптирби же Россияга, анан Казакстанга келип ушундай болгон? Жок, түз келген да. Бул Кеспет айылында жашаган Нурдин, Абразаков Нурдин чарбасын алып келген. Атканы боюнча чапканда чабып атат, анын жагын илим жакшыраак билет да. Кайсынысы чабып атат, кайсы баласы каякта экенин эмесин эметип. Анан даярданып эметилип атышат. Не жагы Севенна. Галилеонун кызы. Атасы Лопес де Вега да? Ошондой экен. Анда бул Шамардалдын телефондо жана бар эмес билесиңиз? Көрөлү да, бул ошондо атасы жагынан Шамардалдын небереси, энеси жагынан Галилеонун небереси болуп атат. Ошондо бунун каны аябай жакшы экен. Шамардал деген дүйнөгө белгилүү айгыр. Шамардалдын 25% мына бул айгырда отурат канында. Кан абдан сонун экен. Демек бул Севенна дүйнөлүк аренадагы өтө бааланган айгырлардын биринен да жакын отурган экен кандары. Анан бул 4 жыл болду дедиңиз келгенине? Ошо биз 5-6 жыл болуп калды да. Жакшы. Анан мунун кулундарын сатыкка чыгарыптырбы? Ооба. Көрүптүрбү? Мүмкүн болсо иниңиз менен да сүйлөшөлү. Кендин иниси Алибек университети жанында турат. Алибек, бул айгырды сен дагы маалымат көбүрөөк экен. Бул айгырдын эмне жагы жакшы жак, кандай кызыктуу жактары бар? Менин атым Мырсалиев Алибек. Өзүм бала кезден бери ата-энем деле, атам деле атка кызыгып, ат менен чоңойгонбуз. Күлүккө да кызыгабыз, улактын аттарына кызыгабыз, өмүр бою ат менен келатат. Анан көп жылдан бери Нурдин Байке менен жакшы таанышпыз. Ошо Байкеге аябай кызыгып жүрчүбүз. Ошо Байкеден ат алсак экен, айгыр алсак экен деп ошентип жүрүп жеттик. Бул айгырдын астыңкы балдары окуп 3 жаш болуп калыптыр. Көлдө бирөө бар экен, Ысык атада бирөө бар экен 3 жаш. Анан тиги Кара Балта жак, Сокулук жакта бар экен. Көп бул балдары көп экен, чабып асастан эле чабылган экен, көп балдарын чыгарган эмес экен да. Анан ошол аябай классына кызыгып алдыстан күлүктөрдүн намысына жараган күлүктөрдөн чыкса ушул айгырдан тукум алалы деп ошо. болгондо 11 жаш болуп калат экен. Кыргызча 8 азый экен. Кыргызча 7-8 азый. Күчүндө турбайбы? Дака күчүндө болуп турат буюрса. Анан буну мага жагып атканча, Алибек Баке, бул айгыр Седлер уездин копиясы го дейм. Седлер уездин эмелерине, мүчөлөрүнө окшошуп турат. Кашкасы дагы. Кашкасы дагы. Анан бул айгырдын беговой жок, бул чабылган башынан эле ошол Кыргызстанга. Анан Кыргызстан эмеден, Нурдин Байкеден алганбыз. Нурдин Байкеден башка эч жака чыгарган эмес. Абдан жакшы айгыр экен. Мунун бардык жери келиптир. Өзгөчө мунун каны өтө катуу турбайбы? Кан жагынан, энеси жагынан да, айгыр атасы жагынан да кан жакшы экен. Седлер уездде бар экен, Галилео дагы бар экен, аябай атактуу айгырлардын каны бар экен.
ошолорго кызыгып буюрса жакшы тукум алып гүлүктөрдү чыгаралы деген ой. Көстөрү сонунуку эне мына. Бул шамардал менен шамардалдын баласына даршанып турган экен. Кыскасы дүйнөлүк бааланган айгырлардын аны аябай жакын отурган турбайбы? Буюрса абдан жакшы белерге койса жакшы болот. Белерге кое баштадыңарбы? Жок, кое элек алганыбызга аз эле болду. Бою канча экен? Бою 1,70. 1,70 болсо чоң экен, өзү дагы абдан жоон. Баракалда мына. Карачы, ата кишини чочтат да. Баа минилбей тургандыкы да. Өзү да серпилгендер да башкача экен. Келгенде бир 5 күн саговой бастырдык. 5 күн, 2-3 күн эле туруп калды. Күн алыстан бастырып атабыз. Туруп калбасын деп. Менин угушумда баке, ушу жылкы боюнча адистер айтып атат да, бул Англияда мындай суагай айгырды тандабайт экен. Ушундай болгон жоон, мол айгырларды тандайт экен да. Оппа, очу шилтеп аткан, айнана октой шилтейт го. Чекеге тийсе оңдурбайт окшойт. Анан ушул туура ошо чет мамлекеттер бекеринен ушундай жоон айгырларды тандабаса керек. Ал эмне чет мамлекеттер биз аттын мүчөсүнө кызыгып эле ошондон арбып иш кылганга аракет кылабыз. Алар болсо жылдап канча кылымдан келаткан селекцияны бузбай аякта эмелер окумуштуулар изилдеп ушундай айгырларды чыгарат, аракет кылат алар. Ошон үчүн кан бузулбай келет да. Ошо канча 2 кылымдан бери бир кан менен эле айгыр селекция болуп келет. Ошондо деле айгыр бузулуп кеткен жок да, кан болуп. Ошончо окумуштуулар иштеген үчүн. Мунун өзгөчө мындай төшүнүн курчоозу көөдөн аябай чоң экен. Буюрса ошо бээлерди подбор кылалы деп атабыз. Ошо иним жакшы мамиледе болгон үчүн ошо сүйлөшүп ушу келдик бир эмеге, чечимге. Эми бээ коем деген, мына бизден көргөндөн кийин жакшы бээлерди коем деген азаматтар чыгат. Ушуну койгондогу акысы кандай болуп калды? Элди көп кыйнабай, эми баягы көп мындай кымбат айтпай эле бир 50 000 сом деп чечим чыгарып, ошо 50 000 сом деп койдук да баасын. Көп кыйнабай мындай кымбат эметпей эле мындай элдин чөнтөгүнө карап дегендей, акыбалына карап 50 000 деп коюп койдук да. Бала кишилердин чөнтөгүнө оорураак болуп калбайбы? Эми ошондой жакшы бие бакканда болот да. Туурабы? Баары эле жакшы бие бага бербейт да. Анан чарба биелерди келе берет да. Ооба. Ошол да. Анан андай бие кармаган адамда эми 50 000 сом ал вопрос эмес го дейм. Көп болсо бир 200 чөпкөн да. Шаардын чекесинде квартирада турган, бирок жылкыны сүйгөн азаматтар келсе, бир баасы ылайыкталган жеңилдетүүлөр болобу? Эми жеңилдет келе жатат да, убакыттан көрүлөт да. Убакыт көргөзөт. Убакыт көрсөтөт да. А так, в принципе, мындай эми кымбат деле айткан жокпуз да баада. Ой, мал ээси машаяк деп коет. Кандай баа койсоңуздар да сиздерге эч кандай таарыныч болбойт. Бирок ошондой болсо дагы мен ойлоп атам, биринекин мындай орто каттагы жаш балдар келсе, ичине бир баягы кыргыз мүнөз кылып кеңпейлүү кылып койгон. Соопчулукабы? Буйруса, конечно. Буюрса ансыз Болбойт да. ансыз Садака берилет, тиги бул берилет. Эмеси болот. Инсан бул чыны менен абдан жакшы айгыр экен. Силер өстүн сүрөтүн эле көрүп жүрүк да биз чынында. Анан ошону мындай видеодон көргөндөй болуп турам, окшош экен, Силер Ошо ушундай айгырыбыз бар деп, кичине эл менен бөлүшүп коелу деп чечтик. Рахмат. Анан бул өзү селдер уелстагы ушундай жоон, Норсен Дансер ушундай жоон да. Ушуну жагып турмага, ушундай бир узакка чабылчу жүрөктүү аттарды берет окшойт. Берет. Буйруса берет. Келечекте. Кыргызстанды көтөрө турган. Желпи суагай бейлерди алып келсе, абдан жакшы болот окшойт. Жогош да. Жогош, Паке, жана биз сөз кылып кеткен тайыңыз ушул турбайбы? Ушул тайды буйруса даярдап чапканга салып көрөлү деп атабыз да. Буйруса. Могу күздөн баштап аракет кылып, мына азырдан баштап аракет кылып атабыз. Эми күзгө алмор тай эмеге жабышка салып аракет кылып көрөлү деп атабыз. Ушул тайды.
Бул ошо Галилеонун прямой небереси да, баласынын баласы. Галилеонун. Энеси кандай экен? Энеси сенсорика. Бунда Энеси чабылыптырбы? чабылган. Так. Сорджиниябы, энеси? Бул таза англис турбайбы анда, чет өлкөдөн келген энеси. Ошондойбу? Так, мына атасы бул Маринер. Галилеонун баласы да, Маринер. Ооба. Атасы Сандекс. Сандекс каяка барат экен? Сандекспи? Сандекс селдер өсүм азыр. Демек бул Галилеонун чырмалышып калды, имбирдин экен да. Ана мындай жетелеп көрөлчү. Бака Бултайдын келечеги аябай чоң экен. Буйруса ошо аракет кылып мына иним экөөбүз ошо чыгарып көрөлү деп атабыз ошо. Эметсе. Буйруса. Ошол. Эркек тай турбайбы? Бул деле келечекте өндүргүч айгыр болот го. Буйруса деп эметип атабыз. Буйруса. 1 жаштайт да бул. Ошо жаңыдан үйрөтүп мына жетекке мына жакында эле үйрөтүп баштадык мына. Жаңы эле бөлүндү да. Ошо. Мына жетекке үйрөтүп, кичинеден үйрөтүп эметип келатабыз, эми даярдай баштайбыз. Буйруса витаминдерин берип атабыз, морковка, сарковкаларын. Баракелде. Бул көрүнүп турат да, бул тим эле чаба элекедей жеңил мал окшойт. Ошо иним көрүп өзү жылкыларга жакындан анан ошо тандап ойке ушуну алыңыз деди, анан алдык. Аракет кылайлы деп. Жакшы, анда бу иниңизден да сөз угадык. Ана Бултайдын үйрөтүп койдуңар, Жок, ошо өзү эле эме экен, ручной экен. Ошо жаңыдан үйрөтүп баштадык. Буйруса үскө даярдайбыз. Бул жанагы чоңдор, чоң себепкерлердин айтканы элем, бул маңдайында 2 уюл болсо, бул тайда жакшы өзгөчөлүк деген айтышат да. Мына 2 уюл бар экен как раз. Мына 1 уюл, 2 уюл. Качкан ичинде 2 уюл. 2 уюл бар. Бул көпчүлүк малда 1 эле уюл болот. Анан жакшы деген белгиси бар белгилердин бири да бул 2 уюл. Анда жакшытыр бай буйруса. Эми бул божо мал да. Кыргыздын духу ошолдо да байке. Аттын сын сыпатына көрүп келечегин карап ошого ат кандай ат кылып мингенге, күлүккө чапканга, малга мингенге, улакка салганга ошонун баарын сыннан сынап ишке ашырган да. Байкебиз дагы атын ийгилик деп коюп койгула деди, анан ийгилик деп койдук да. Атын Ийгиликтерин ийгилик деп койдук. Бул баке мына көөдөнү абдан жакшы экен. Мунун ичин баары эле өпкө жүрөк окшойт. Жакшы окшойт, Жакшы. Эми мүчөсү буйруса жакшы келишкен. Гүлүктүн сыпаттары бар, ошого кызыгып алдык. Сыпатынан да мунун каны тим эле жуураттай эле уюп аткан турбайбы? Эми азыркы заманда ошо гүлүктүн сынына карабай эмесине, канына карап коюп атпайбы? Селекционный отбор менен подбор кылып гүлүктөр, даяр гүлүктөр көп болуп калды азыр. Ошонун сын эмесин табын таап чабыш керек. Ошондо ийгилик келсе керек, ошондон. Жакшы. Баке анда ушул мээнетиңиздер жанып, ушунча акча жумшап дегендей, мээнет жумшап, анан сүйүү жумшап аракет кылып атыпсыздар. Ошо аракетиңиздердин арты берекет болсун, ишиңиздер ийгилик болсун. Биздин көрөрман досторубуз айгырыңыз жөнүндө кенен айттык, өздөрү тандап, анан ыраякташып жөнтөгүнө карап дегендей келе беришер да. Рахмат ошо келип эметип маек кылып бергениңизге. Ошо анан келип ошо Кыргызстан жакшы бирлерин алып келип ошо кошуп алга чыга берсин өз элинде. Рахмат баке. Ошо кыз аялына келип биздин айылга.